Ауық айланын тұрғыны Көчөров Қахар бир тууганыбызга үй курулууда. Буга чейин жашаган үйү эскирип, ыңгайсыздык жаратып келген. Улуу Рамазан айында кайрымдуу инсандардын демилгеси менен турак жай куруу аракети башталды. Кахар агабыз үй куруу үчүн былтыр өз күчү менен баштапкы пайдубалын тургузган. Бирок толук бүтүрүүгө чама чаркы жетпей келген. Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов келип, таанышып, үйдүн дубалын тургузууга акчалай жардам берип кеткен. Учурда жумуштар кызуу жүрүүдө. Кайрымдуу бол фонду үйдүн аягына чейин бүткөрүүгө жардам берерин айтып келүүдө. Ошондой эле Ауық айланын айыл башчысы Маматов Жаңбай жана айыл молдосу Нармамат агабызда демилгечилердин бири. Учурда уюштуруу иштерин жүргүзүп, чоң салым кошуп келүүдө. Ауық айланын жалпы тургундары да жардам колун сунууда. Айылдагы кайрымдуу инсандар улуу Рамазан айында жеке үй бүлөсүнүн атынан жардам сунгандар бар. Шайырбек агабыз кирпичинен жардам колун сунган. Портер автоунаасы менен Атабек, Айтбек, Арслан, Алибек агаларыбыз жардам берип келүүдө. Акчалай жана усталарга тамак аш менен жардам бергендер да жок эмес. Көчөров Абсатар агабыз курулуш башталгандан бери усталар менен кошо туруп, уюштуруу иштерин алып барууда. Аты аталбаган дагы бир топ адамдар жана мекеме ишканалар бар. Сооп үчүн жардам берүүнү ниеттенген жарандар бар. Кудай жолунда жардам колун сунган инсандарга Алла ыраазы болсун. Күчө бүткөн болсо, Кудай буйруса, үстүн жаап аракетин көрөбүз дагы. Быйылкы жылы ушул Кахар акебизде үйүн бүтүрүп киргизип койгон аракеттер көрүлөт.